Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгылуу программасы. Студияда мен Каныбек Асанкариев, саламатсыздарбы? Өткөн чыгарылышыбызда Ат башы районунда болгон ишти көрсөтүп жыйынтыктаганбыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз кайрадан Нарын шаарында уланган иш туурасында болуп, чоңдугуна салгандар туурасында болмокчу. Мамлекеттик номер тагынган унааны тартип сакчылар коопсуз курун тагынбаганды үчүн текшерүүгө токтотушкан. Анан документтерин талап кылган учурда баарын берип, бирок жолдомо баракчасынын мөөнөтү өтүп кеткендиги аныкталган. Жолдош айдоочу кутоо листи мөөнөтү өткөн турбу. 3-майдан по 3-июлга чейин эле экен. Бүгүн канчасы? Бүгүн 17-си жолдош айдоочу. Унаны стоянкага киргизсеңиз айдап коңуз. Çok жүрүңүз. Путевка деле азыр алып келе калам. Путевка сиз от машинага от алдырып чыкканда жаныңызда болуш керек да, жолдош айдоочу. Сиздин жаныңызда жок болот атпайбы, рейс болуп атпайбы? Машинени. Муна токтотуп жайга киргизип берип коңузбу. Берса киргизбей эле койбойсуңарбы? Штраф салды. Жок. Статьяда ошондой каралган да экен. Киргизилди деп. Киргизилди. Стоянка коюлсун деп каралган. Айдоочунун кызматтык унаасы айыпына токтотуучу жайына кирет деген маалымат ага жакпагандай болду. Бирок көп сөз кылбай баш ийип киргизип берди. Киргизгенде да өзгөчөлөнүп, арты менен айдап барып токтотту. Унаасын артты көздө айдаганда сүйгөн айдоочу жергиликтүү Оган согушунун ардагерлеринин төрагасы экен. Унаасы дагы ошол уюмга тиешелүү. Айдоочунун унаасына протоколдор толтурулган соң ардагерге унаасын кантип чыгарса болот деген тартип түшүндүрүлүп кое берилди. Ал эми тартип сакчылар мындан ары чыгып, токтотууга уруксат берилбеген жолдун жээгиндеги унааларга барышты. Паспорт барбы экен? Акунов Атлет Табысович. 327 жол белгисине басып токтоп турганыңыз үчүн документтериңизди талап кылып атабыз. Тоскондо ар жака барып токтош керек. 327 знак өзү токтогонго болбойт деген знак. Мисалы ошол знакты алдырыпбыз. Дагы повторный ошол. Паспорт берди. Автоунадан чыкты. Биринчи эле текшерүүгө алынган унаанын айдоочусу убактылуу айдоочулук көлүк менен жүрүптүр. Андыктан экинчи ирет жол тартибин бузгандыгы үчүн унаасы айыпына токтотуучу жайына жеткирилмей болду. Унааны стоянкага камап, чыгып эле мамлекеттик номуру жок жүргөн унаага туш болушту. Айдоочусу болжол менен жергиликтүү ички иштер кызматкери. Оңгал токтоп койсоңуз көлүктүрү оңгал токтоп коңуз. Текшерүү учурунда айдоочулук көлүгү да жок болуп чыкты. Андыктан болжол менен тартип сакчынын унаасын кайгылуу милициясынын кызматкери айдап тийиштүү жайга жеткирди. Текшерүү учурунда айдоочулук көлүгү да жок болуп чыкты. Андыктан болжол менен тартип сакчынын унаасын кайгылуу милициясынын кызматкери айдап тийиштүү жайга жеткирди. Ордунан унаасы камалып, айдоочуга протокол толтурулду. Ага айдоочу дагы макул болуп колун коюп берип кетти. Тартип сакчылар болсо алыс кетпей дагы бир мамлекеттик номуру жок унааны токтотушту. Айдоочу артындагы номурун билмексенге салып койду. Кайгылуучунун суроосуна кайра суроо менен жооп кайтарып, түшүп калыптырбы деп койду. Анан документтерин талап кылышып, алар да жок болуп чыкты. Документ алып турган. Айдоочунун унаасы айыпына токтотуучу жайына жеткирилди. Анан кагаздарын толтуруп жатканда айдоочу справкам бар деп чыкты. Албетте анысы унааны башкарып жүрүүгө уруксат бербейт экени түшүндүрүлүп, ишти улантышты. Мамлекеттик номуру жокторду колго түшүрүү иштери мындан ары да уланды. Жол тандабасты алыстан көрүп, кайгылуучулар ээрчип барып токтотушту. Айдоочулук көлүгү машинасынын астоо жөнүндө бөлүм барып башка.
Артынан беріңіз жоқ жүресіз жолдарда. Марс. Hem життер каткалы болчу. Келсін. Документтерин текшерүүгө талап кылган тартип сакчыга айдоочусу эмнегедир айдоочулук көлүгү менен кошо кызматтык көлүгүн да сунуйду. Анысын карабай, кайра өзүнө узатып коюшту. Неме да тиген? Айда стоянка. Келсіз жолдаш айдоочу. Ай, ушул жоготуп жүрөм номериндечи. Жүресіз станка. Айдоочу кимеле? Байке мындай кыласыз. 224 чай сүйүш негизинде протокол толтуруп берилет сизге азыр. Ага чейин уна автостоянкага коюлат, Ошо Тартипти түшүндүрүп айдатар менен эле айдоочу унаасын токтоттуруп чыгып кетүү аракетин көрдү. Эмнегедир айыпына токтотуучу жайына баратып, өз иштеринде бүтүрө кетейин деди. Ал убакта президенттикке талапкерлердин биринин штабына да кирип сүйлөшүп алууга жетишти. Байке. Келчи эле. Ана сашпай барып бересиз, эме бар? Алдырчы ким келет? Колхозбек. Я, колхозбек келет. Голдар келесинчи? Колхозбек. Акыры унаасынын жанына келип, отурбай телефон менен да сүйлөшө алайын деди окшойт. Же жардам издеп жаттыбы, же жөн эле иштерин бүтүрүп жүрдүбү түшүнүксүз. Кантсе да отуруп берип, унаасы да тийиштүү жайга жеткирилди. Ичкери кирген соң да тартип сакчылары менен камера жок сүйлөшкүсү келип, кайрадан кызматтык көлүгүн алып чыгып жатты. Неме тартпай эле отурчу, неме чегем. Өз неме дейсіз, анан кичине нарушение болуп калды, кечирип кал, сиздерди сыйлайбыз, ачык айтканда анан. Эми билесиңер. Эми муну көрсөткөндө да болбойт. Биз деле ал силер менен иш кылып жүргөн кишилербиз го, координатор. Жакында конференция болду кечечи. Тартип сакчылардын кулагына шыбырашмай, же кызматтык көлүгүн көрсөтмөй сыяктуу аракеттери жардам берген жок. Тартипке ылайык протокол толтурулуп, унаасы камалды. Ал эми кайсы кызматта же кайсы чоңдугуна таянганын биздин чыгармачыл топ биле албай калган айдоочу протокол менен макул болуп колунда коюп берди. Жогот тийгенде жазып коңуз. Мындан кийинки унаны светофордун кызыл түсүнө баш ийбей кеткендиги үчүн аркасынан ээрчип барып токтотушту. Айдоочу түшүп калып эле күнөөсүн мойнуна алып, бирок шашып бараткандыгын айтты. Мен түшүндүрүп айтып атам силерге, шартым ошондой болуп калды. Сизге да түшүндүрүп атам, жолдош айдоочу. Сизге да түшүндүрүп атам. Сиз кыздан өтсөңүз эмнеге эскертип берилиш керек? Эскертүү берилет, любой нерсеге Азыр да эскертип деп жазылып турат. Светофор ескертүү берип, жашыл күйүп өчүп атпай эскертүү токто. Кылмышкерди кармаган сенсиңер да. Кеп кылмышкер деместир. Эмне барам ушундай Ол жерде эскертүү деп жазылып турат, жолдош айдоочу. 230 статьяда эскертүү деп турабы? Нарын шартында бизде мындай акча жок депчи, ал жака да кошуп коюм мына Мен эки балам, оорукчан балам бар, инвалид, мен эч кандай төлөлбөйм. Анда кызылдан өтпөңүз. Кызылдан өтөсүз анда. Менин эки инвалид балам бар. Керек болса документтерин кошо көрсөтөм. Мен балам илеп атат. Инвалид балам илеп атат. Кызылдан өтүп атасыз. Сизге жол эрежесинде кандай инвалид баланын тиешеси бар, байке? Ортого кошпоңуз да сиз. Кызылдан өтүп атасыз. Ошон үчүн сизге протокол түзүп берип атат. Айдоочуга акыр протоколдо толтурулду. Иш уланып, анан спирт ичимдигин ичип алып, унаасын башкарып жүрөт деген шек менен айдоочу кармалды. Ичип алыптыр бул водитель. Ичип алган жерден. Кыргыз Республикасынын Адым кодексинин 238 статьясы негизинде нарушение кылып жүрөт. Свадьбада келтасыңбы? Кел бияк тарап койчу камераны. Кат тарап койдук. Документтер сендебиз? Жүрөм, акыл. Унаасынын коздуктарына караганда жана өзүнүн айтымында айдоочу тойдо жүргөн. Ошого бир аз ичимдикти ичип алган. Андыктан барчу жери жергиликтүү наркология болду. Колуңа карма муну. Сай күнүмүн деле нама. Буркуратып үйлө. Үйлө го буркуратсаң. Ошондой катуу күнүм. Буркуратып үнүм чыгат. Орто жолдон эса, стоп берет. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен айдоочусу спирт ичимдигин ичкени да тастыкталды. Наркологдорго кантип аныкташканын түшүндүргөн соң гана айдоочу актыга колун койду. Методор, ну контрольный да бул ичпеген кишиники. Сеники кара чачкы кийинип жүрөт, бул шампанскийники чыгып атат мына. Айырмасы болуп атпайбы? Көрдүң,
Мындан чыгып анан унаасын айыпына токтотуучу жайына жеткиришти. Ал эми кошумча экипаждар иш учурунда дагы бир жолдомосу жок жүргөн кызматтык унааны кармашты. Байкай Кыргыз Республикасынын Адым кодексинин 244 статьясынын негизинде нарушение кылып атат. Бул Нарын областынын Пестин машинасы, служебный. Жолдомо кагазы жок, уруксат берүүчү. Ошо негизинде протокол түзүп атабыз. Азыр стоянкага, штраф стоянка алып барабыз байкай. Айдоочу протокол менен макул болду жана документтердин биринин жоктугун мойнуна алды. Колун койгон соң унаасында жеткирип камашты. Жолдош айдоочу, келиңиз. Мыйзамга баш ийип коюңуз байкай, келиңиз. Машинанын путевой листи жок. Мен бияктан эме окуп стоянкада отурду. Каяктыкы машина? Пестик. Пес? Жок. Туу кайгуу менен ошо чыгышыптыр да. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан роликти сунуштайбыз. Велосипед тепкендер жеке коопсуздугун сактоо үчүн биринчиден шлем кийүүсү абзел. Анткени баш жаракаты көп учурда айыкпайт. Велосипед тепкендер төмөндөгү эрежелерди сактоосу керек. Биринчиден шлемди кийүү зарыл. Экинчиден велосипеддин ээри тепкен адамдын боюна жараша бийиктигин тууралоо шарт. Караңгы учурда жарыктыктар сөзсүз колдонулушу керек. Шлем адамдын чекесине такай кийилиши керек. Велосипед тебүү учурунда жолдо кандай эрежелерди сактоо керек? Эгерде велосипеддин рулун оң кол менен кармаган ыңгайлуу болсо, анда сол кол менен төмөндөгү белгилерди жаңсап берсе болот. Оңго кайрылган учурда, солго кайрылганда, токтой турган болсоңуз. Эми ушул эле белгилерди велосипеддин рулун сол кол менен кармаган ыңгайлуу болсо, анда оң кол менен төмөндөгү белгилерди жаңсап берсе болот. Оңго кайрылган учурда, солго кайрылганда, токтой турган болсоңуз. Велосипед тээп жаткан учурда уюлдук телефон менен сүйлөшкөнгө такыр болбойт. Кезек издөө салабыз рубрикасы. Кочкор райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 2001-жылы туулган Бекболсун Иманкулов изделүүдө. Ал ушул жылдын 27-август күнү саат 11-лер чамасында Чолпон айылындагы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 170-175 см, дене түзүлүшү арык чырай, чачы узун 4-5 см, бетинде шрамы бар. Кийген кийимдери: кара түстөгү спорттук куртка жана шым, бутунда кара түстө ботинка. Эгерде кимдегин Бекболсун Иманкуловду көргөн же билген болсо, төмөндөгү телефондор аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. 03 53 51 02 03 53 55 02 79 же болбосо 0701 69 22 55. 1-май райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 1954-жылы туулган Иманалы Кушматов изделүүдө. Ал ушул жылдын 24-октябрь күнү Бишкек шаарындагы Достук кичи райондагы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 170-175 см, дене түзүлүшү арык чырай, чачы кара түстө. Кийген кийимдери: кара түстөгү куртка жана спорттук шым, бутунда кара түстө ботинка. Эгерде кимде-ким Иманалы Кушматовду көргөн же билген болсо, экрандагы телефондорго кабарлап коюңуздарды суранабыз. 0312 52 82 60 0555 102 497 же болбосо 0555 102 199. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот бардык материалдарды. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.